Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер үчүн Ханифа Садыковадан дагы бир жаңы чыгарма. Көгүмдөгү көлөкө. Апа, апа! Караңгыда кыска көчө менен шашып келе жаткан Жайна артын караса уулу эргазы көлчүктөгү айды карап кыйкырып жатыптыр. Ай, түшөсүң баткакка деп бурулуп карайын деп ойгонуп кетти. Таң сүрүлүп, эшикте бороон ажаан аялдай булкунуп ызылдайт. Байкуш балам, жылаң баш, жыңайлак, күздүн күнү болсо, эрте барып акча салайын деп өзүнө өзү жооткотуп уктай албай жатты. Демейде жаздыкка башың тийиптей электе аткан таң бүгүн аялдамада акыркы автобустун караанын зар болуп күткөн жолоочудай жылбаганын айт. Эшиктин тарс жабылганынан чоочуп ойгонуп кетти. Бетбак десе, сен ойготуп кетти, өзү эс алганда биз ушинтип эшик жапсак, абийирибизди кетирмек, өзүн хозяйка сезип ушунуку жаман өттү, деген Назира. Сен бүгүн эс аласың да, үйгө акча салмак элем, мен кеч чыгып жетишпей калат экенмин, салып кое аласыңбы? Кызым таң атканча түшүмө кирип чыкты, деди үнү каргылдана. Ушуну эле уга албай тургансыган Жайна озондоп кое берсе болобу? Назира эже, балам түшүмө кирип чыкты, жылаңайлак туруптур. Ал өксүп, басыла албай сүйлөп жатты. Жумушка шашып жаткан Назира акча менен кимге сала турганын жазган кагазды берди да, биздин айылда да той болот, шашпа, мен кечигип атам, деген бойдон эшикти аяр ачып жаап чыгып кетти. Эч ким кой ай дебей бир топко чейин ыйлаган Жайна туруп жуунуп келип муздаткычтагы текчесинен карады. Жылан сыйпагандай желин бөтөлкөнүн кесилген түбүндө бир илим сары майды колуна алып, жыттап турду бир саамга. Кыргызстандан апасы бир жыл мурун салып жиберген май. Ал өзүн өзү сооротуп, кийинип банкка жөнөдү. Апасына, уулун баккан жеңесине, студент сиңдисине Айтор болгон акчасын салып, бирөө жонунан оор жүк алгандай сүйүнүп, жаңы гана чечине баштаган карт эмендин түбүндө жалбырактарды шуудурата кечип, эскилиги жеткен жыгач орундукка отуруп, салган акчанын купуя санын телефондон кетирип жатты. Жеңилдей түштү да, жол жээгиндеги азык түлүк дүкөнүнө кирип, айран, каймак, нан, тооктун этинен алды да, ичтеи ачылып, бат-баттан батирди көздөй жөнөдү. Жаңы гана эшикке ачкыч салаарда телефону зырылдап, караса жеңеси экен. Алло, Жайнаш, кандай? Акча салдыңбы? Канча салдың? Курста түшүп кетти деп жатышат, деп ээге-эгине тийбей сүйлөп жатты. Эргазы жакшы, сени унутуп деле калды. Иштей бер, көрсөтпөй эле коеюн. Ыйлап беймаза кылат. Анан сүрөтүн салып жиберем, деп оюндагыдай акча салганына сүйүнгөн бегим кудуңдап, өчүргөнчө шашты. Баламды көрсөтсөңүз дегенге жарай албады. Ыйлайт, деп көргөзбөй койчу Кайран бегим. Жайна дагы бир топко чейин бир нерседен кутулгандай, аппетити да жоголуп отуруп калды. Институттун 3 курсун бүтүп, айылга барары менен классташ баласы Нурбек ала качып кетип, олтуруп калган. Атасы эрте каза болуп, апасы сөөлөт 4 баласы менен 30га чыга электе жесир калып, төртөөнү эч нерседен кем кылбай, мектептин полун жууп жүрүп чоңойткон. Агасы окууга тапшырбастан райондогу кесипчилик окуу жайынан трактористтик кесипке ээ болуп, Эшимкулдун бир эрден чыккан кызын боозутуп үйлөнүп алган. Бегим тилинен чаң чыккан, төркүнгө барса төрөлгөн кыз болгондуктан, анын үстүнө кызынын жубан тийгенинен ызаат кылган Эшимкул күйөө баласына өзү аяк сунуп жүрүп, кол бала кылып, бегимге биротоло баш көтөргүс кылып койгон. Андан кийинкиси эле Жайна. Алган эри классташы, атасынын ашына тойгон, кадырга эмес, кардына кейиген чоң муштум чыгып, 2 күндүн биринде көк ала койдой тепкилеп, кызганып, окуусун да бүтүртпөй, кайненесин аяп жашап жүрүп, алакка моюн сунган соң, 6 айлык уулун бооруна кысып, убаданын улуусун берген Нурбектин жүзүнө тик карабай келе берген. Айылда жумуш жок, шаарга иштейин десе айлык акы аз. Уулу кичинекей баласы 2ге чыга электе кайра куруунун залалы баарына тийип, мынтип Россиядан бакыт издеп келип отурат.
Союз таркай электе ушул Москванын кичинекей районунда айыл чарба техникумун окуп, бир колхоздун башкы ветеринары болуп иштеп калган бөлөсү Асанжан орус кызына үйлөнүп жашап калгандыктан ошонун чакыруусу менен келип калган. Аз айлыкка иштеген келбесе, чоң шаарга барып изде бакытты деген бөлөсү акча тыйындан жардам кылып, ушул Назирага табыштаган. Назира табиятынан боорукер, ак көңүл, ак көңүлдүгүнүн азабынан койнундагы эрин курбу кызына тарттырып жиберип, оорулуу кызына операция жасатуу үчүн алган батирин сатып, кызы сакайган соң карегиңдей кара, кант чайыңдан кем кылбайм деп бир тууган эжесине таштап, үй алганга тытынып иштеп жүрөт. Кыскасы, чет жерге турмушун оңдоп, бир нерсеге жетишем деп максат менен келгендердин баарынын эси тарты акча табуу. Иш тандамай жок, аш тандамай жок, каражанын кар чуруп, эртеңки жашоосун түздөйм дегендер. Кой аксагы менен миңдемекчи, эркеги болобу, аялы болобу, шүмшүктөрү да жок эмес. Бирок дээрлик көпчүлүгү жашоо үчүн күрөшкөндөр. Назира жайнанын кебетесин көрүп эле документин жасатып, медициналык кароодон өткөзгөнгө жардам берип, патент алып берип, деше электе орус тилинен экзамен тапшырасыңар деп дагы 5000 рубль төлөп, баш аяктарын жыйыша электе батир кымбаттап, 40 000 төлөгөн батирде 6 адам жашап, коммуналдык кызмат, свет, телефон 60 000 чыгып, ар бири 10 000 төлөгөнүнө курсант болушуп жашап жатышты. Коңшулар арызданышпасын деп көлөкөсүнөн да коркуп, эрте кетип, кеч келип, күндүн өткөнүнө кубанып, ичине эмнелерди катып, күн кечиргендиктери бир гана өздөрүнө белгилүү. Алар үмүттүн отун көкүрөгүнө күйгүзүп, табына жылынып, өздөрү маңдай тери менен тапкан маянасы менен далайды кубантып, ченебеген кубаныч тартуулап, көп көйгөйдү чечкен, жашоого умтулуудан тажабаган чечкиндүү адамдар. Булар жашаган батирге Назима аттуу кыз кожойкелик кылат. Батир акысын чогултат, светтин акчасын төгөт, бөлмөнүн тазалыгын карайт. Сен дааратканага кирип чыксаң, артыңан кирет да, сөзсүз бир нерсени айтып каңкылдайт. Ай сайын 1000 рубльдан чогултуп, даарат кагазын, ванна, туалет жууган порошоктордун арзанын издеп таап келип, ошондон да үзүп жулкуп алат. Ага эч ким теңелбейт. Назима жаш болгону менен турмуш агымында бул дагындыдай жээкке чыгып, ысык суукту жон териси менен сезип, турмуш шапалагы тийбеген жери калбагандыктан мүнөзүндөгү татынакай аялдык сапат эбак жоголгон. Ошондонбу мүнөзү абдан катаал, киши менен ачылып сүйлөшпөйт, зиркилдеп гана көчүгүнө шиш каккандай кагынып жүрөт. Төртүнчүсү Алмамбет, 24-тө, кичипейил, коймарек жигит. Үй алып үйлөнсөм деген тилегин артынып, курулушта иштейт. 5-си Сейдекүл, институтта сырттан окуйт. Атасы оорулуу, энеси ооруканада ашпозчу. 5 бир туугандын улуусу. Бир туугандарына жардам кылып, окуумдун контрагын өзүм төлөп, атамдын дары-дармегин үзгүлтүккө учуратпай алып берсем деген ой менен эртеден кечке бир кореисттин товарын сатып базарда. 6-сы Алтынбек. Үй бүлөсү Кыргызстанда, 2 баласы менен аялы Батирде. Жер алгандай акча топтосом эле кетем. Үйдү өзүм салып алам деп түнкүсүн вокзал шыпырып, күндүзү бир курулуш фирмасында ширетүүчү болуп иштейт. Өтө тамаша көй. Ал үйдө болгондо баарынын кабагы жарык, тамашалап жанды койбойт. Эч кимде жаман адат жок. Бир гана кожойке Назима. Балкондогу буту сынык креслода тамекини буркурата чегип койгону болбосо, тартип мыкты. Бардыгы чогуу тамактанбайт. Кезектешип тамактанышат. Болбосо ар кимиси өз тамагын жеп, бири чай ичип, бири тамак ичсе деле эрүүн төрөнү жок. Майрам күндөрү гана чогуу дасторкон жайышат. Болбосо ар кимиси өзү менен өзү алек. Кудайдын мунусуна да топук кылышып, күн кечиришет. Туулган күндөрдө бири-бирине каалаган тилектерди коёндой окшош. Ден соолук, акча, ата журтка аман кайтсак деп тилек кылышат. Эч ким эч кимдикине тийбейт. Ачкадан өлүп баратса да бирөөнүкүнө кол салмай жок. Айтор,
Жазылбаган мигранттын мыйзамына баледей баш ийип жашай бересиң. Жумушта бир эле нерсе: алдаба, уурдаба, ичпе, так бол. Калганы орус менен дос болсоң, айбалтаңды жазданып жата бер деген кеп. Жайна үйдүн баарын тазалап, кир жууп, акча салганына курсант. Буйруса бир эле бөлмө тамга акча чогултсам, артымды карабай кетет элем деп тилек кылып жүрөт. Жайнанын кечке жаны тынган жок. Батирди желдетип, баарын шыпырып жууп, ванна, туалетти кырып жышып, гүлдөргө суу куюп, кирин жууп, май токош жасап, Куран окуп, өзүнө менчик тилекти 1000 рет кайталап, баласын көргүсү келгендигине чыдабай ыйлап далды. Бутун тарта албай, Сейдегүл келди эле май токоч менен чай ичип отурушса, эшиктин коңгуроосу чыркырап калды. Батирдин агыз кожойкеси Валентина босогон аттары менен үйдөгү тазалыкка суктанып, батир акысын көтөрөйүн деп келгем. Бирок силер өз үйүңөрдөй таза кармап жашап жатыпсыңар. Мурунку боюнча эле калсын, деп Жайнанын май токочунан бирди алып жеп, ыраазычылыгын билдирди. Эгер көтөрө турган болсоңуз, эрте эскертиңиз, деди Жайна. Балким арзаныраак батир таап чыгып кетебиз. Тапканыбыз батир менен тамак ашыбыздан чыкпай жатат, деген кыздарга жок, жашай бергиле. Ошол 30 000 боюнча эле калсын, деген Валентинага рахмат айткан эки кыз аны узатканча Назима да келип калды. Ал кожойкени көрүп, уурусун карматкандай дендаруу боло түштү. Жайна, адилеттүүлүгүңүз үчүн рахмат, деп батир акысын кайсыл күнү алсаңыз, ошол күнү даяр кылып коем, деп ишенимдүү тарс-тарс сүйлөп узатып жиберди да, капканга түшкөн түлкүдөй болуп, көзүн жалдыраткан Назиманын маңдайына барды да: уятсыз, бизден ашык алган акчаларды төлөп берип, батирден чыгып кеткин. Орус аяган сен кыргыз болуп туруп жон терибизди сыйрып жүргөн турбайсыңбы, деп Назиманын канча акча жегенин эсептеп, колуна карматып койду. Уят өлүмдөн катуу экендигин сезген Назима баарынан кечирим сурап, акчаларын кайтарып бермек болду. Ал түнү бир Назимадан башкасы эркин уктаганын айтпа. Өзүбүз өзүбүздү кордоп, деп кейишип, аны деле кечирип унутуп коюшту. Жайна ошол күндөн тарта кожойкелик кылып, үйдөгү кара туманды кайдадыр бир жакка айдап жибергенсип, таш баскан оор нерсени кол менен алып салгандай болду. Энеден эгиз туугандай ээрчишкен күндөр сабалап өтүп, үй жумуш үй болуп, акча алган күн салтанат болуп, жашоо күрөшү токтобой өтүп жатты. Таңкы азан башталганда Назардын килеген кара ити улуп баштады. Ал чоочуп ойгонду. Таң сүрүлө, азан айткан баланын үнү аалам бешигин терметкендей, таза, коңгуроонун кагышындай, уйкуда жаткан айылды аралап, кайдадыр сиңип кетип, иттин улуганы басылбай: кара башыңа көрүнгүр, азан токтосо да мунун басылбай жатканын, деп шашканынан бир бак элегине эки бутун тыга, шымын араң кийген Назар эшикке атып чыкты. Ээсин көргөн жел кара ага эркелеп басып келди да, куйругун түйө сызып кетти. Ох, деди Назар. Таңкы абанын тазасын айт. Кичине кыйшая турайын деп үйгө кирип, аз жерден жалаяктай жайылган төшөктүн аягында жаткан эргазыны тебелеп кете таштады. Бала бүрүшүп, тоголонуп жаткан экен. Атаңа гана наалат, деген Назар аны акырын колуна алды эле, тултуюп толгон памперстен аккан сийдиги жуурканга тамчылап, баланы кайда жаткырарын билбей күймөлүп, аны ошол боюнча өз ордуна жаткырды да, памперсин чечип ыргытып: бегим, карачымбобу баланы? Бак албагандан кийин эмне алып каласың? Акчасын алсаң баледей аласың. Карасаң боло, тоңуп калыптыр. Чакырт Жайнаны. Сен муну мерт кыласың, деп бакылдады. Жылуу төшөктөн башын араң чыгарган бегим оозун аңырдай ачып, анын сөзүн укмак түгүл кымтына оодарылып кетти. Жылуу төшөккө кирип мемиреген эргазыны караган Назардын сай сөөгү сыздап, бир боору Жайнаны ойлоп, баланы карап, ич ачышып, эңкейип баланы чекесинен өөп, жанына кыйшайып көзү илинип кетти. Эшек, өлүк канаңды гана көрөйүн, жижиң болуп калган го, чоң кишидей сиет, жер жуткур. Эмнеге памперсин чечесиң я? Бооруң ооруса сен бак, ырысы жоктун ыктуусун, деп силкинген бегим эргазыны мыртыйган семиз алаканы менен көчүккө чапканда, уйкудан чоочуган бала чучуктай чыңырып,
паластын үстүнө шалактей түштү. Эбиреп халатын кийип, саксайган чачын бурап түйүп жаткан бегимди тоголото койгон Назар баланы жерден алып бооруна кысты. Арам өлгүр. Сен мени чапкандай болуп калдыңбы я? Бирөөнүн арамы үчүн мен токмок жейинби я? Ызаланган бегим күнөөсүн сезди. Болбосо эзели 15 жыл чогуу жашап кол көтөрмөк түгүл, энеңди деп айтпаган эринин абдан ачуусу келгенин сезип, астараак тыбырап эбиреп, эмне, жайнага мен милдеттүү белем? Бирөөнүн милдетин алганча илдетин ал дейт. Бир тууганчылык үчүн багайын дедим. Болбосо анын теринин ашаткысындай арзыбаган теңгеси кимге кызык? Бооруң ооруса бооруңа кысып отуруптур. Мен райондун борборуна барып, энеси салган тыйынды алып, памперс алып келейин, деп кийине баштады. Назар бегимди коерун коюп алып, эми башталат деп турган эле. Окуянын ооп кеткенине ичинен сүйүнүп, барсаң бар, деди оозун кыбырата. Бегим кетери менен Эргазынын көтөнүн ак самындап жууп, кечки жылытмага тойгузуп, топойтуп кийгизип, чекесинен сылап, жалгыз оюнчугу болгон 4 дөңгөлөгү жок зил машинасын колуна карматып отургузуп койду. Бала жылуу мээримди сездиби, үн чыгарбады. Тек гана терезени тиктеп, жалгыз оюнчугун колуна кармап, нес болуп отурду. Эргазы, эку дегенде жалт карап, экиинин көтөрө кетенчиктеп, бурчту көздөй жөнөдү. Назардын эбеден эзилип, эт жүрөгү созулду. Ата канат. Кымындай баласы мынтип жатат? Муну ойлогон жайнанын абалы астын үстүнө эле болуп жаткандыр, деп сыздап турду. Жай басып келип, баланы бооруна кысып, шуу жыттады. Көкүрөгүнө башын жөлөгөн баланын көзүнөн мөлтүрөп аккан жашты көрүп, баланын баладай болуп үн чыгарбай ыйлап жатканына ары таң кала, ары өзүнүн да муун жүнү бошоп кетти. Аттиң, жашоо баланы энеден ажыратпасын. Наристе кезинде эле куу турмуштун чеңгелинин уусу өткөнүн кара. Силердин көчөдө да майрам болор. Энеңдин аманчылыгын, ден соолугун тилейли, деген Назар тегеренип кетти. Бала үнсүз ыйлап, ого өтер сай сөөгүн сыздатты. Апо, деп уктоочу бөлмөсүнөн эркелей турсий майкечен чыккан кенже уулу Кенжебекке, апаң жок, кийинип келип бети колуңду жуу, деп өктөм сүйлөдү Назар. Ата, апам кайда кетти? Деген кыз Айбике чыкты уктоочу бөлмөсүнөн. Апаңар жок, кийинип тамагыңарды ичип баланы кара, деди Назар. Бегимдин чечекейи чеч, чаар баштыкка сылай каалаганын алып, маңдай тери менен тапкан маянасын коротконсуп, маңкайып таксиден түшүп, келери менен уул кызын алып келген белектерин берип, жалдырап бурчта турган Эргазыны карап, энең эмкиде көп акча салса, сага да алып берем. Ансыз да бир таңгак памперсиң 500 сом болуп кетиптир. Качан сийгенди үйрөнөсүң? Деп томпок печеньедан күчкө нан ыргыткан сыппирди ыргытып койду. Бала жаңы гана алып оозуна саларда, Айбике, тиги Шумрайга памперс кийгиз. Көтү жаман кара кыз көлдүн баарын булгады болобуз. Таң атканча жижиң болуп төшөктүн шайын кетирди, деп бакырды. Энесин уккан Айбике аны жаткырып, памперс кийгизип жатып, печеньясын алып койду. Бала талашпады, ыйлаган да жок. Памперс кийген соң да карабады. Такай отурчу бурчуна барып отурду. Кедейген каракчы, ошол бурч сеники, отургун, деп жылмайып, тим эле көз карашы шумдук мунун. Карасаң бөлтүрүктөй болуп отурганын. Ит кутурса ээсине тап. Жерден боорун көтөрсө мунуң бизге кол салгандан кайра тартпайт. Атасы арам желмогуз. Көз карашын кара. Энеси менин ашыма кеткенсип отурганын, ал печеньяны, деп кыйкырды. Бала баарын түшүнөт. Тили деле бар. Бир гана корккону Бегим. Анын үнүн укканда көз алаңдап бурчуна барат. Желмогуз десе, мусапыр боло калганын, тескерисинче мындайлар жерден боорун көтөрсө төбөңө төртөрүм ойнотот. Кичинекейинен кыйды өсүп, чоңойгондо чокууга койчу ушулар да. Деги энеден баланы бөлө көрбө Кудайым, деген Бегим чечинген ички үйгө кирди да, Кудайым өзүң жар болуп, балдарымды бирөөнүн көзүн карата көрбө, деп өз ишинен өөн тапса да, кылганын туура эмес деп, өзүнө өзү айта албады. Аңгыча телефону шыңгырап, Жайна экен. Дароо алды да, Жайнеке кандай? Бүгүн акчага бара албадым. Эртең алып уулуңду ашка тойго ээрчитчүүдөй кылып жасантып коем. Баары сонун.
Уулуңан камсанабай, дүкүлдөп иштей бер, пул эле салып турсаң болду, деп ыкшыктап турду. Жеңе, караанын эле көрсөтүп койчу уулумдун, абдан сагындым, деп кардыккан үнүн жашыра албады. Куйту-бегим Эргазынын бетин жууп, жалгыз таза күрмөсүн кийгизип Жайнага телефон чалды. Эргазы уулум, Жайна жалынып жатты. Эргазы ыйлабады. Жайнаны тиктеп тура берди. Болду, уулуңа жел тийгизбей багып атабыз ботом. Эсине келип ыйласа, жаа бербейт. Эс алдыңбы деген бегим телефонду өчүрүп өх деди. Экзамен берчүдөй болуп тердеп кетпедимби? Сагындым деп тимеле, деп сүйлөнүп алды. Баласын көзү менен көрүп жыргап калды Жайна. Жайнаш, чагымда уулуң менен сүйлөшкөн окшойсуң. Көздөрүң айтып турат. Мен да кызым менен сүйлөштүм. Жүр, эшикке чыгып эркин сүйлөшүп келели. Баса, Алмамбеттин жердеши Химкиде курулушта иштеп жатып, чатырдан кулап каза болуп калыптыр. Сөөгүн алып кеткенге 200 000 керек экен. Кыргыздар чогултуп жатыптыр. Эсеп корун жибериптир. 500дөн берелиби же 1000ден берелиби, деди. Аман эсен кетсек экен, 1000ден салалы байкушка. Экөө көчөдөгү терминалдан өмүрү таанып билбеген бир кыргыздын сөөгү мекенине жетсин деп акчага которушуп да, кейип да жатышты. Назиреже, Асанбектин аялы баласы менен келет экен. Биз жаткан жакты бошотуп берели. Эртең жумуштан кийин келип, деген Жайна, бизди көрүп жалаң жаш келиндер менен жашайт экенсиң деп билит этет болуш керек, деп кимдир бирөөнүн келелек үй бүлөсү үчүн кам көрүп жатышты. Күздүн муздак шамалы ичиркентип, экөө басып жүрүшүп, бири уулунун, бири кызынын кылык жоруктарын айтып, сүттөп чай ичели деп батирин көздөй жөнөштү. Тротуарда шыпырып жаткан 50дөн ашкан кыргыз аялды көргөн экөө, биз дагы кейип коебуз. Бул байкуш эжекени карачы, балдар үчүн жүрөт да. Амансызбы, деп учурашып өтүштү. Шыпыргысын колтугуна такап, экөөнү жылуу жүзү менен караган улгайган аял экөөнү муңайып узата кала берди. Колуна картошка салган башты көтөргөн Асанбек менен үйдүн алдынан жолугушуп, бүгүн бизге картошка кууруп бересизби, дешип, тамашалашып, аялыңыз келсе кухнянын корольдугунан бошойсуз. Мага да ушул кыздар тамак жасап берчү деп 1 ай дежур кылыңыз, дешип, күнүмдүк түйшүктөн бир аз кутула күлүп киришти батирге. Эшиктен кирген үчөөнү үйгө кирери менен сүйүнчү, деп жүзү жаркыган Сейдекүл тосуп алды. Болсун, дешкен үчөө бут чечпей күтүп калышты эле. Кассага официалдуу түрдө жумушка орноштум. Эми айлыгым 40 000, баарына жетет. Атамдын дарысын үзгүлтүксүз алып берем, деп сүйүнгөн Сейдекүлдү бетинен өпкөн үчөө өздөрү жумушка орношкондой сүйүнүштү. Кыздар, ким эмне деп айтканын ким билсин. Жеңеңерге мен үйлөнүп бирөө менен жашап жүрөт дешиптир. Кызганычтан бала менен келген жатат. Тим койдум. Өзгөзү менен көрүп кетсин. 1 ай чыдар. Силер да чыдап койгула. Мен силерге көнүп алдым. Анын үстүнө жумушума да жакын. Макул болсоңор, башка квартира издебей эле силер менен жашап турайын. Чык, жашай албайбыз десеңер, анда издештирейин, деген Алтынбек ыймандай сырын төктү. Кайка барат элеңиз, жашай бериңиз, дешип, сүйүнгөн Алтынбек ашканага кирип, картошка арчып кирди. Бирге чыга элек баласы менен келген Гүлзар бир үйдө жашаган 6 бойдоктун жашоосуна адегенде абдан таң калды. Бойдок келиндер, бойдок балдар. Алтынбек кимиси менен соо эмес болду экен деп аңдып да жүрдү. Мигранттардын жашоосу вокзалдагыдай. Бирок ирээттүү. Бири келип жатат, бири кетип жатат. Чоң кичинесине карабай үй жыйнап, таштанды төгүп, ар кимиси тамагын ичип, жыйнап кетип, бири-бири менен иштери деле жок. Күйөөсү үй бетин көрбөй, эртеси кетип, кеч келип, айтор жай жашоодо көнгөн Гүлзар кызык эле болду. Москва десе эле ушундай укмуш чоң шаарда жыргап дүкөн кыдырып, сүрөткө түшүп, жер көрүп, эл көрүп, жыргап, эрим менен ээрчишип, Москвада бир татына күндөрдү өткөрөм деген неме эртеден кечке орустун кутудагыдай үйүндө бук болуп кетти. Чарчаган немелер келери менен тамагын ичет да суй жыгылышат. Эс алган күндөрү кир жуумай, үй тазаламай, азык-түлүккө арзан базарга бармай, айтор бир эс алып жай отургандарын көрбөдү. Уулун эркелеткенге чамасы жок. Баарынан кызыгы, үйүндө аялынын бар экенин билсе да,
Өз кийимин өзү жууп жайып койгонун көргөн Гүлзар абдан уялды. Ашка жүк башка жүк болбой кетейин деп ойлоду. Жайна эртең менен эшикке чыгаары менен ит жетелеген полиция көчөдө толтура жүргөнүн көрүп кайра кирди да: «Документтериңерди унутпай алгыла. Эшикте ФМС менен полициялар толтура жүрөт. Эшик да суук. Телефондорду заряддап өчүрбөгүлө. Ким кандай абалга кептелсе да кабарлашып туралы», деп эскертип чыгып кетти. Метрого чыкпастан таксиге түшүп жумушка барып, жалпы мигранттардын үрөйүн учурган кабарды укту. 38 жаштагы өзбек мигрант аял өзү баккан 4,5 жашар майып кыздын башын кесип, көчөдө көтөрүп жүргөндүгүн, батирди өрттөгөндүгүн, полиция араң кармагандыгын айтышып, мигранттарды сөгүп жатышты. Кулда кулак жок болуп, болгондо да ошол жайналар жашаган аймакта, метро Октябрьскийге жакын жерде болгондугун айтып, баарын депортация кылыш керек, баары кутурушту биздин акча, буларды кутуртуп, балдарыбызды өлтүрүп жатышат, баарын текшериш керек дешип, шыбырашып күбүрөшүп жатышты. Жайна жанын коерго жер таппай жатканда, залдагы илинген телевизордон кайра Гүлчахра Бабакулова деп көргөзүп, кантип кармалганын айтып, сайрап, ал күнү ал телевизор бул кабарды ар саат сайын берип жатты. Өздөрүнө тиешеси жок болсо да, ар бир мигрант үчүн бул кабар катуу сокку болуп, көчөдө жүрүүнүн өзү кооптуу болуп, жергиликтүүлөр, орустар жөн караса да, алардын көз карашы Шилиден өтүп, көчөгө чыга албай калышты. Карыш баскан кара көз, кара каш, кара чачтын баарын текшерип, эптеп иштеп жүргөндөр, документинде кынтыгы бардын баары чыгып, иштей албай, мигранттардын баары бейпайга түшүп, бир кумалак, бир карын майды чиритип, баарынын ичкен ирим, жегендери желим. Москва бул суук кабарды дүң дегизип, мигранттардын баардыгын террористтердей эле карап, жумуш менен үйдүн ортосу ар бир үчүн тозоктун жолундай болуп, Кудайга жалынып, кыл көпүрөдө басып жүргөндөй күндөр зымырап өтүп жатты. Бул суук окуядан кийин Алтынбектин аялы Кештин байдын кызынан деп ай сайын акча салган күйөөсүнүн түйшүгүн көрүп: «Экинчи бизге акча салба, акчаңды топто, мен кетейин», деди. «Айбике, телефонду берчи», деген бегим Жайнага чалды. Ал иштен чыгаарына дагы 1 саат калган эле. Бегимдин каккан коңгуроосун албай коюуга болбойт. Баласынын санаасы тынбай шак алды эле. «Кандай Жайнаш?» деген бегимдин шаңдуу үнүн угуп: «Жеңе, бош эмесмин, жумуштан чыкканда чалам», деп кайра өчүрдү. Жумуш учурунда телефон менен сүйлөшүүгө болбойт деген талап бар. 3 кармалсаң айып салынып, айлыгыңан кармап алышат. Ол да каракчай, Путиндин секретары болуп калгансып бошобойт, жумуштамын деп сүйлөшкүсү келбей жатканын. Шашпа, мен сени жыпылдап гана сүйлөшкөндөй кылам», деген бегим Жайнага: «Эргазыны доктурга көргөзүш керек. Эмгиче жакшы сүйлөбөйт. Фаптагы жеңем жолдомо берем. Жалдагы ооруканага алып баргыла деп жатат. Же келип балаңды текшерүүдөн өткөр, же акча сал», деп СМС жазып жиберди. Бегим Эргазыны эч жака алып барган эмес. Жөн гана акча алуунун амалы экендигин өзүнөн башка жан билбейт. СМСти окуган Жайнага бегимдин кезектеги авантюрасы экендиги айдан ачык. Кандай болсо да муну ооздуктап турайын деген Жайна эртең акча салам деп жазды эле. Бегимдин көңүлү көтөрүлүп, кыңылдап ырдап, эч качан өзүнүкүн алдырбастыгына да бир рет көзү жетип: «Кандай гана жооп бербейт экенсиң, эр бүлөдөй гана жүгүрүп кызмат кыласың», деп ойлоп тапканына маашырланып жатты. Эргазы баштагыдан чоңоюп, Айбикеге жакын, назарда бегимге караганда көбүрөөк көңүл бөлүп, жанынан чыгарбаганга аракет кылат. Базардан атайын барып оюнчук сатып келип, унчукпаган Эргазыны эшекке, атка мингизип, жанынан чыгарбай, атадай камкордук көрүп, жалтактыгын калтырып, ал үчүн кызылдай эле отко чокко түшүп жатып, эл менен аралашканга үйрөтүп, баягы бегим тыккан бурчтан араң алып чыкты. Эл тараза, эл сынчы эмеспи? Байкуш Назар бир боор үчүн жанынан чыгарбайт да, кайда барса топойтуп алып жүрөт. Нурбектин уулун же атадан айтпаса, же энеден айтпаса, багып балтадай бала экен. Баланы бегим бакпай эле Назар багып жатат. Анан калса сүйкүмдүүсүн айт. Жайна 1 сом салып, 1 сурабайт экен», дешип,
Айылдагылардан мурдуларына көрүнгөн жерге тыгып, тиешеси бары да жогу да кеп кылып, кичинекей эргазынын артынан тоодой кеп кылышат. Мигранттардын жашоосун, анын ичинде күйөөсүнүн жашоосун көргөн Гүлзар эртеден кечке үйдө камалып, кечинде 10 ооз сөзгө келбей, ар кимиси өз көйгөйү менен жатып туруп, суудан тынч, чөптөн жапыс күн кечиришип, алган маяналарын эсептеп чоттоп, жеген ичкенине гана алып калып, эрте болобу, кеч болобу, терминалды көздөй чуркап, акча жөнөтүп келип, сүйүнүп отуруп калгандарын көрүп, өзүнчө корунуп, бүгүн эрте турду да Алтынбектин кийим кечесин иретке келтирип, үйдү тазалап, өзү алып келген өзгөн күрүчүнөн плов басып, май токош жасады. Жумуштан кайткандын баары сонун жыттанат да, деп кирип, даяр дасторконго отуруп, себебин билгилери келип турушту. Мени кечирип койгула баарыңар. Бирөөлөрдүн тилине кирип барам, көрөм деп беймаза кылып келгеним үчүн. Алтынбек, сен да кечир. Көрдүм көзүм менен. Мен айылга барып оокатымды кылайын. Сен алагды кылбай. Экинчи акча да сурабайм. Мени салып жибер. Кыздар, силерге рахмат. Силер менин арам оюмдун баарын сүрүп таштадыңар. Ар бириңер ой максатыңарга жетип, аман кайткыла. Бүгүн ажырашайык, аш кылдым, десе баары зээндери кейип, дуулдап кетишти. Бардыгы жакшы маанайда, жакшы тилектерин айтышып, Алтынбекке билет алып бергенге базарлыкка акчаң барбы деп сурашса, бир туугандай мамилелерин көрүп, Гүлзар ыңгайсыз боло түштү. Эртеси Гүлзарга кичинекей баласына белектерин беришип, билет алып келген Алтынбекти: "Сиз жумушуңуздан калбай бара бериңиз, мен эртең эс алам, жеңемди салып жиберем", деген Алмамбеттин сөзүн угуп ыраазы болушту. Келгенинен кеткени бат болуп, Гүлзар бир үзүм турмушту көрүп кайтты. Кечке жуук шыңгыраган телефондун жаны тынбай, душта жуунуп жаткан Назира: "Алып койгулачы" деп кыйкырды. "Алло" дегенче болбой: "Ой, эмне албай атасың? Баягылар акча сурайт деп албай атасыңбы? Ансыз деле кызың 2 күндөн бери мени коркутуп, сабакка барбай жатат. Бутунда жок" деген аялдын ээги тийбей жатканынан: "Ал душта жуунуп жатат. Мен Назира эже менен чогуу жашайм", деди жайна. Назира душтан чыгып, телефон чалып сүйлөшө баштады. "Мен бир айда таманымды тарап жүрүп алган акчаман салып эле жатам го, абже. Менин кызым ай сайын бирден бут кийим жыртабы? Ансыз деле айттырбай эле салып жатам го, оозуңардан чыкканын. Алып барып бериңиз анда апама". Ал телефонун өчүрүп: "Сен жеңеңе бекер таарынасың, жайна. Бир тууган эжем чалып жатат. Ай сайын бут кийим жыртат, нанды аябай жейт деп айтат". Ал ичине каткан көп нерсени айтып, булукканы басылды. Бурчта үңүрөйүп отурган Алмамбетте да көйгөй бардай муңайып: "Алмамбет, сага эмне болду?" "Биз го балдарыбыз үчүн жүрөгүбүз ооруп жатат. Кудай, ден соолук берсинчи. Бул күндөр да өтөр", деп үшкүргөн Назираны карап, Алмамбет туруп келди да: "Мына муну караңыздарчы", деп телефонун сунду. Жалтырак көйнөктүн мыктысын кийген, оң манжасында толтура шакек, бөртмө жоолугун желбиретип, шалкылдап бийлеп жаткан улгайган аялды көрүп: "Бул ким? Эмне экен?" деген жайнага: "Бул менин апам. Аяш атам менен Аяш апамдын баш кошконуна 40 жыл болуп тойлоп жатышыптыр кафеде. Бул видеону ошол тойго барып кызмат кылган официант болуп иштеген классташ балам апаң бийлеп жатат деп салыптыр. Ушул туурабы эже? Апам деле жаш эмес. Тойго барам, акча сал дегеннен жакында айлыгымдын чыпчыргасын коротпой салганмын. Тетигинтип акылдан аша чаппай эле тойго барса болот го. Апама антпеңиз дей турган болсом, акча салганыңды милдет кыласың деп таарынат. Мен ушундай нерселер кыжаалат кылат. Ол да апакем-ай, эмнеге мынтти?" деп кейигенин жашыра албай ызаланып жатты. "Алмамбет, сен ага эмне ыза болуп жатасың? Түйшүктү унутуп, апаң бир ирет бийлесе бийлеп койгондур. Сен ага кыжаалат болбо. Ал кандай болсо да сени жарыкка алып келген энең. Ал эми ошону сага салып жиберген баланын акылсыздыгы. Ага капа болбо", деген Назира менен Жайнанын сөзүнө ынанган Алмамбет эс ала түштү да видеону өчүрүп таштады. Алмамбеттин жулкунуп бийлеп жаткан энеси Жайна менен Назиранын көз алдында калып, Алмамбеттин ызага толгон көзүндөгү аны бейпайга салган нерсени сезип, аяп турушту.